Милиция жети өгүздө 3 жаштагы бала токмоктон чарчап калганын кабарлады. Ысык көл облустук милициясы жети өгүз районунда 3 жаштагы бала токмоктон каза болгонун билдирди. Ал ооруканага эстен танган абалда жеткирилип чарчап калган. Текшерүү маалында денесинде кан уюган жерлер аныкталган. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлагандай, окуя 15 майда болгон. Баланын апасы кудачасына калтырып Орусияга иштегени кеткен. Наристени сабаган деген шек менен 33 жаштагы келин кармалды. Факты жоруктар кодексинин 65-беренеси менен иликтенүүдө. 2 айга камакка алынган аял баланын талмасы кармап, тепкичтен кулап кеткенин айткан. Соттук медициналык экспертизанын баштапкы маалыматтарына ылайык, наристенин баш сөөгү жабыркаган. Булак Азаттык. Суу Самырда жүк ташуучу унаа менен Toyota Camry сүзүшүп 4 адам каза болду. Чүй облусунун Суу Самыр өрөөнүндө жүк ташуучу унаа менен Toyota Camry унаасы сүзүшүп 4 адам каза болду. Маалыматты облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы Бишкек-Ош унаа жолунун 172-чакырымында болгон. Кошумча маалымат берилет. Булак Кыргыз кабар. Шектүү көз жумганына байланыштуу Айзаданын өлүмү боюнча иш токтотулду. Шектүү көз жумганына байланыштуу 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча иш токтотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин өз жанын кыйган Замирбек Теңизбаевге адам урдоо, киши өлтүрүү, зордуктоо боюнча сыртынан айып тагылганы маалымдалган. Канатбекованын үй бүлөсүнүн адвокаты Нурбек Токтакунов сот 27 май саат 9:00 белгиленгенин билдирди. Анын айтымында ал күнү урдоого шектелип кармалгандардын соту болот. Токтакунов ошондой эле адам өлтүрүү боюнча иш токтотулганын кошумчалаган. Мындан тышкары УКМК тарабынан айрым милиция кызматкерлерине карата жазык кодексинин шалаакылык беренеси боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак Спутник KG. Жер үйдөн бюджетке bir айда 140 миллион сом түштү. Таластагы жер үй алтын комбинаты ишке киргенден тартып bir айда мамлекеттик бюджетке 140 миллион сом түштү. Бул акча апрель айы үчүн төлөнгөн салык жана жергиликтүү инфратүзүмдү өнүктүрүүгө кеткен чыгым. Мындай маалымат Кенди иштеткен Альянс алтын компаниясынын сайтына жарыяланды. Жергиликтүү инфратүзүмдү өнүктүрүүгө төлөнгөн акча комбинат тапкан кирешенин 2% түзөт. Аны 3 фонд ичара бөлүштүрөт. 50% облусту, 30% райондо өнүктүрүү фондуна кетет. Калган 20% кен чыккан жердеги жергиликтүү бюджетке чегерилет. Жер үй кени 2015 жылы аукциондун негизинде $100 миллион сатылган. Булак Азаттык.